кыялым элиме арнап өнөрдүн жолун уладым. Мени таябас устаздар, ардактуу жандар, меримин төккөн эси го алтын уяным. Бир үмүт артып балаңа келгениң үчүн, тарбия талим шакиртке бергениң үчүн, чарчабай талбай үйрөткөн эмгегиң үчүн. Миң алкыш сага устатым, миң алкыш сага. Дилимден өткөн аламда байлыгың барбы? Дилимсиз болсоң бакыт жок, жан дүйнөң жарды. Мен үчүн болдуң чоң мектеп, кенен жол ачкан. Устатым сенин ар сөзүң жүрөктө калды. Бир үмүт артып кызыңа келгениң үчүн, тарбия талим шакиртке бергениң үчүн, чарчабай талбай үйрөткөн эмгегиң үчүн. Миң алкыш сага устатым, миң алкыш сага. Алыска каккан канаты жайганың үчүн, шакиртиң үчүн атырган таңдарың үчүн, өмүр жолунда көрсөткөн жардамың үчүн. Миң алкыш сага устатым, миң алкыш сага. Бир үмүт артып балаңа келгениң үчүн, тарбия талим шакиртке бергениң үчүн, чарчабай талбай үйрөткөн эмгегиң үчүн. Миң алкыш сага устатым, миң алкыш сага. Миң алкыш сага устатым, миң алкыш сага. 59 мектептен тузу ооруп окшойт деп атпайсызбы? Тузу даамдуу аяктан даамды чыгара турган мектеп. Ал мектеп азыр сыртынан карасаң өтө жөнөкөй. Өтө эле жөнөкөй. Ошо сырты жөнөкөй болгонуна жараша ичиндеги иштеген мугалимдери да жөнөкөй. Негизи жөнөкөйлүк бул улуулуктун белгиси. Жөнөкөйлүк бул сулуулуктун белгиси. Ошондой жөнөкөй мектептен жөнөкөй директору сулуу татынакай дагы деле Маргарита Хамзина ошол эле боюнча экен. Гүлбарган эже ошол эле Маргарита Хамзина мен бул мектептен кеткениме 18 жылдын жүзү болду, быйыл 19 жыл болуп атат. Ошо 19 жыл мурда, 18 жыл мурда кандай кыздар болсо ошондой эле акылы сайымна, ошондой эле Эльмира Эсенгазиевна, ошондой эле Асия, ошондой эле Рус Касымбековна, ошондой эле Кайрат Эже, ошол эле Махабат, ошол эле Гүлзина алтындарын кимди атабай калдым? Гүлмира эже, сиз ошибесподобная деп коеюн. Байки ака өзүңүз дагы
Ошон үчүн ушул жерде мен баягы насип ырыскалаш болуп, ушул эженин ийгилигин тең бөлүшөлү деп келип отурган инсандардын арасында мына биз да чакырылып, ушул китепти азыр карасам 20дан ашык бетинде мен жана менин классым жөнүндө жазылыптыр. Бул деген эмне деген гана эрдик деп коеюнбу? Азыр мен өзүмдүн бүтүрүүчүлөрүм алгачкы 59 мектептен бүтүргөн эң алгачкы классымдын мыкты окуучулары менен кошо келдим. Эми тилекке каршы баарыбыз чогула албай калдык. Бүгүн иш күнү болуп. Анан үчөө келишти эле менин окуучуларым. Бирөөсү дагы шашып кетип калды. Бирок азыр мен өзүмдүн ушу Гүлбаркан эжеге болгон куттуктоомду айтып турган, анан мен балдарыма кезет берейин. Маргарита Хамзиевна, саламатсызбы? Вы меня узнали? Я ваша любимица. До сих пор остаюсь любимицей. Это Махтумбек Тыналиевна. Я вас очень люблю. Вы такая же молодая, красивая, бесподобная. Это ваш кадр. Прекрасно знаете, я тоже ваш кадр. Так что вас тоже поздравляю. Гульбархан Джамшитовна. Я прямо вклинюсь опять. У нас одно дело, одна цель и одна задача. Нести и сеять, как мы говорим, доброе, хорошее, сердечное, разумное и донести до людей. Спасибо, Гульбархан Джамшитовна, еще раз за такое тонкое, нужное, необходимое мероприятие. И книга ваша цены не имеет, Гульбархан Джамшитовна. Спасибо вам. Рахмат, Маргарита Хамзиевна, сүйөм да сизди. Турмуш кыздарды да кеттим. Гүлбархан Жамшитовнага арноо атайын монтуп эстелик болсун деп сактап келдим. Ырдын кадырын ыр жазган адамдар гана билет. Эми мен сизге ошол акын эмесин мен жамакчымын. Ошентсе да жамактатып келдим. Гүлбархан Жамшитовнага арноо. Жараткандын жаркыраган күнүндө жакшыларым көрүшкөнү келдик биз. Жамшитовна эжекемди куттуктап, кубанычын бөлүшкөнү келдик биз. Жанымдагы жалындаган бул жаштар карлыгачы 59 мектептин сыймыктанган баш каарманы болушат. Эжем жазган ушул баалуу китептин. Алтын эжем, ак эмгектин үзүрү, куттуу болсун ушул китеп үзүмү, үй бүлөнүн капкалуу шаар экенин баяндады. Караң сөздүн күчүнү деп оштуктача да жазып коечу. Асыл эжем, сиз көп кырдуу талантсыз. Сөз берметин билбейм, кайдан табасыз? Ырган эмес, тарых китеп жаздырган Кудайымдын кудуретин караңыз. Кураштырдым, жамактатып ырымды, жан дилимден төктүм ичте сырымды. Жакшы көрөм, сыйлайм, сизди урматтайм. Алтын эжем, сизге арнадым сыйымды. Өзүңүзгө арнап жаздым ырымды. Урматым менен Махтумбек Тыналиевна. Эми азыр практичный болуп калган. Гүл бербейм, мен сизге акча берем. Китебиңизди сөз сатып алабыз, Кудай буйруса. Азыр мен жанымдагы жакшынакай жигит кызды тааныштырып коеюн. Дагы бир жигитибиз келип калды, аны ошо тааныштырам. Анткени буларды тааныштырганга татыктуу инсандар. Анткени биздин атактуу 59 мектептин эң алгачкы кыргыз класстарынын бүтүрүүчүсү, алардын класс жетекчиси мен деп коеюн. Азыр эми жанымда жайнаган жакшынакай моундай кызым турат. Касымова Алина, Бишкек шаарындагы Инсан колледжинде география, экология жана туризм боюнча сабактардын мугалими. Менин жолумду тапкан мугалим. Мадиев Мирбек, Бишкек шаарындагы Лазер жеке клиникасында тиш дарыгери болуп эмгектенет. Абдан мыкты тиш дарыгери. Мен тишимди салдыргам деп коеюн. Барсаңыздар болот деп. Анан дагы бир жакшы инсаныбыз Байсокуев Руслан, Маргарита Хамзиевнанын сүймөнчүгү, дайыма ушул немелерге барып, жана олимпиадаларда география сабагынан алдык орундарды жеңип, биздин мектептин даңкын чыгарган окуучулардын бири. К сожалению, он уехал, его срочно вызвали, потому что он работает Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгында.
экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматында абдан чоң кызматта эмгектенет. Бул киши майор, милиция майору. Мына ушундай жакшынакай менин бүтүрүүчүлөрүмө азыр сөз берейин. Кыздардан баштайлы. Алина келе ой. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, биздин сүйүктүү мугалимдерибиз Маргарита Хамзиевна, здравствуйте. Жакшы тарбия, жакшы билим бердиңиз, андан тышкары мээримиңизди төктүңүз. Эч качан Гүлбархан эженин бизди урушканы же катуу айтканы эсибизде жок да. Бизди өз баласындай эркелетип, ушундай жакшы мамиле кылып, жакшы тарбия бергенсиз. Эми минтип куттуктайм. Сизге бекем ден соолук, кийин дагы көп китептерди, көп эмгектерди жаратыңыз. Кыргыз элине кызматыңызды өтөп жүрө бериңиз. Кыйын деген балдарды, кыздарды тарбиялай бериңиз. Ошо сизге чоң рахмат. Андан кийин дагы бир эсимде калды бир сабак деген. Биз 11-класста окуп жатканда эжекебиз менен ачык сабак өткөнбүз да. Ошол сабакта мен алып баруучу болуп турмун. Анан белгилегечү жери эжекебиз ар бирибиздин кол мүнөзүбүзгө жараша ыр чыгарып, ошол ырды айтканбыз да. 4 сап ыр, ошол 30 бала болсо, 30 баланын баарына арнап ыр чыгарганда эжекебизчи. Ушундай эсте калчу нерселер көп негизи. Балалыгыбыз. Ошо сиздерге чоң рахмат, чоң таасир бардык мугалимдерге. Барыңыздарга ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, бар болуңуздар. Буюрса эндиги жылы 20 жыл болот экен биздин бүткөнүбүзгө. Буюрса келебиз. Ошо барыңыздарды сагындык. Рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу коноктор, 59-мектептин мугалимдер жамааты, Маргарита Хамзиевна, здравствуйте. Мен бул 59-мектепти бүтүп, азыр 19 жыл өтүп, менин балдарым да бул жакта окуп атат. Уже көп убакыт өтүп кетти. Гүлбархан эже, сизди бүгүнкү китебиңиз менен куттуктайм. Аябай мен жөнүндө эч ким ыр жазган эмес эле, мен аябай толкунданып атам. Рахмат, сонун китеп болуптур. Мындан ары дагы аябай ушундай ырларды, китептерди жазып, сизге ийгилик каалайм. Ушу үй бүлө темасын алыпсыңыз. Үй бүлө дегенин кичинекей мамлекеттүү масштабта аябай терең мындай бир теманы алыпсыңыз. Ошондон ары дагы ушундай китептерди жаза беришиңизге биз тилектешпиз. Баарыңарга рахмат. Рахмат силерге дагы, рахмат. Белеңиңер ташып коет эле. Анан акырында ошо мен жыйынтыктап коеюн. Мен менен чогуу ушул мектептен кеткен Динара Асанбековна, Жамиля Базаркуловна вместе ушли, вместе со мной, вернее, потом ушли после меня. Обидели Маргариту Хамзиевну, внезапно уходить, да? Но они передали большой привет. Они передали, что вас любят. Бүт коллективдин баарына салам айтышты. Сиздерге чоң салам. Анан менин окуучуларым, бүтүрүүчүлөрдүн атынан да салам. Биз өзүбүзчө группабыз бар, ошондо сүйлөшүп турабыз. Наш класс тоже передал большой привет, которые не смогли прийти, но они обещали, что придут на следующий год. Да. Ошол Гүлбархан Жамшитовна. Азыр эми бир киши жөнүндө да айтпасам болбойт да, могу жактачы, мен сол жагымда бир киши турат. Коймо. Гүлмер эже. Ушул киши менен чогуу адип өзүнчө бир кандай десем, сонун адиптүү айымдардын уюму бар экенсиздер да. Мен ошого кошулайын деп жүрөм. Гүлбархан эжеге подход түзүп атам. Кошосуздарбы мени? Жок дегенде сиздер менен чай ичип немеңиздер, радиоңуздарга кошулайын. Анда ушу элдин көзүнчө эле коштук деп айта алган. Ошо. Кийинки айлампасында мени кошо алгыла. Анан Гүлмир эже, сиздин уулуңузду мен тааныбай калдым. Уулуңуз Бек Азамат аябай сонун ырдады Кыргызстан жөнүндө. Негизи эле биздин 59 мектеп таланттарга бай мектеп. Азыр ошо менин окуучуларым арасында да аябай таланттуу, ар түрдүү кесиптин ээлери чыкты. Абдан жакшы эмгектенип элибизге кызмат кылып атат. Ошондой окуучулар тарбиялап чыккан. Гүлбархан Жамшитовна, сиздин эмгегиңиз да абдан зор. Сизди дагы бир жолу бүгүнкү ушул жакшынакай китебиңиздин бет ачары менен
сары, маанилүү болгон китебиңиз Беташар менен дагы бир жолу биздин классыбыздын атынан, өзүмдүн жеке атыман, үй бүлөмдүн атынан, Динара Асанбековна жана Жамиля Базыркулованын атынан да сизди куттуктайм. Бар болуңуз, дайыма бактылуу болуңуз. Эки дүндө бактылуу болуңуз. Рахмат. Рахмат. Мактынбектин Алина колчалуулар болсун.